Мындай ойлоп көрсөк, Кыргызстандын келечегин, мамлекет катары келечегин чече турган эң чоң байлыктын бири да. Буга даже СССР убагында чоң Уралдыкка тийип, бул запас келечектеги запас деп тийген эмес да. СССРдын келечектеги запасы деп тийген эмес. Азыр болсо айтып атат, жок чекесинен берип эле миллиард долларды ала беребиз деп айтып атат. Эле андай болбойт. Лицензияны бербеди кытайлыктарга. Жетим тоонун баарына берди, чекесинен эмес, баарына берди. Сенин мындай калптарыңа жооп бербейт элем. Бирок жалпы эл жана жаштары ишеним алып, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай кытайларга эмес, 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин запасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Кумтөр боюнча кийинчирээк сөз болот. Ишенбай Кадырбеков, сага окшош саткын, паракор эмесмин. 2007 жылы сен Госстройду жетектеп турганыңда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда, ар кайсы шылтоо менен токтотуп, $300 000 пара сураганың эсиңдеби? Мен сага пара бербей сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу? Бардык предписаниялериң, соттун чечимдери турат дагы эле сакталып, кийин паракорлук кесибиңди улантып жүрүп камалып кеттиң. Ошондой эле турмуштан сабак алгыдай болдуң эле, көрсө дагы эле оңолбопсуң. Эми бузукулук кылбай, небере жытын жыттап, тынч эле үйдө отурбайсыңбы? Ушундай бузукларга жооп бербейин эле дейм. Бирок азыр ушундай кырдаал болуп турат. Анча-мынча түшүнбөгөн элдер ушуга окшогон бузукларга ишенип алышат. Ошол үчүн жооп берип, чындыкты элге жеткирип туруш керек болуп турат. Мындай акмактарга ишенбегиле, эл журт.